Allah Taala Banu İsrail kavminden 3 türlü adamdı özgöçe sınadı. Jana bütkül adamlarga Allah аны үлgü kıldı da. Birincisi denesinde alapes orusu var. İkincisi bolsa anın başında çaçı yok. Üçüncüsü közü aziz. Perişteni birinci adamga jönöttü. Al gelip emne gerek sizge dep alapes adamga aytsa al aytты. Menin denem ayıgıp denem jakşı bolуш керек dedi. Adamlar jirkenbey, adamlar meni körgöndө kıjalat bolboş керек dedi. Bayagı perişte jana adamın denesini sıradı. Denesini sılasa anın denesindeki orunu Allah Taala getirip koydu da. Aga Allah Subhanahu wa Taala jakşı teri berip koydu. Çıraylı teri berip koydu. Ana perişte surap jatat. Fa ayyul mal habbu ilay. Sizge kaysil mal jakşı deydi da. Sizge kaysil baylık jagat sizge deydi. Aytat maga deydi. İbil deydi. Tö jagat maga deydi. Fa u'tiya naqatan ushara'a. Bayağının tilegin orundalıp bir tö berilet. Al boz bulut da. O şimdi birinci adamdan ketet dağı ikinci adamga barat. İkinci adam kim ele? İkinci adam başında çaçı yok adam ele. Tas ele. Allah Taala bu çaştı kozdu kılıp koyganda insan kaç ya. Allah Subhanahu wa Taala çaştı jönele jaratkan jok. Anın özünün ordu var. Anın özünün maksatı var. Bayağı insan kız jalat bolup жүргөндө. Perişte geldi dağı surada. Sizge kaysıl armanыңыз орында элек. Кайсыл арманыңыз орындаса siz бактылуусуз dese айтат экен. Menin başımda çaşım öspese эле болду дейт экен. Başka menin maksatım жок дейт. Анан баягы периште келип туруп башын сылаганда башынан чач өсөт да. Allah Taala баягы кыжалат болгон нерсесин кетирет анданчы. Анан сурайт периште, sizge кайсыл байлык жагат дейт. Мага уй жагат дейт. Анан ошентип ага бооз уй берилет да. Анан жөн кетпей периште дуасын берип кетет да. Barakallahu laka fiha. Allah Taala ушул байлыкта sizge береке берсин деп дуасын берип туруп кетет. Üçüncü adamga барат. Üçüncü adam al közü aziz эле да. Ага барып сурайт. Сиздин жашоодо эмне арманыңыз бар дейт. Ал айтат: "Ан yaruddallahu ilayya basari fa ubsiran nas." Allah Taala менин көзүмдү кайтарып берсе болду. Мен адамдарды көрсөм, мен көзү aziz болуп аябай кыйналдым. Ар дайым ушул таяк менен, ар дайым бирөөнүн колунда жетеленип, аябай кыйналдым мен. Мен өзүм көрүп, өзүм басып, өзүм адамдарды көрүп, бул ааламды көрсөм, менин арманым ушул, башка арманым жок дейт. Байлыктан кайсыл байлык сизге жагат десе, айтат мага кой жагат дейт. Кой жагат дейт. Анан ага бооз кой берилет, анан дуа кылат. Я Аллах, ушул байлыгына сен береке бергин дейт да. Ошентип жылдар өтөт. Өмүр деген ушундай. Көз ачып жумганча өтүп кетет. Жылдар өтүп, ошентип бирөөсүнүкү бир өрөн тө, экинчисиники бир өрөн уй, үчүнчүсүнүкү бир өрөн кой болот да. Allah Subhanahu wa Taala баягы жөнөткөн периштени ошол эле келбетте, адам келбетинде жөнөткөн эле, ошол эле келбетте кайрадан жөнөтөт да. Бир канча убакыт өттү да, кедей бай болду. Оорган адам оорусунан айыкты. Эми Allah Taala дагы сынап жатат да. Birinci ile adamga келет, Abrosga келет. Alapes oorusу менен ооруган адамга келип туруп айтат. Келип туруп айтат: "Ин qataat bi sabil fala balagha li al-yawma illa billahi wa minka." Мен дейт бүгүн сапарда жүрүп, сапардан өзүмдүн үйүмө жете турган себептер үзүлүп калды дейт. Тактап айтканда, аты чарчап калган, же болбосо тыйыны түгөнүп калган. Мен сапарга чыгып үйүмө жете албай калдым дейт. Мен дейт, билем дейт, Аллах мени үйүмө жеткирет дейт. Бирок сизди себеп кылышын каалайм дейт. Сиз себеп болуңузчу. Allah Subhanahu wa Taala sizge çıraylı teri beriptir. Çıraylı kelbet beriptir. Allah Taala'dan surayım, Allah üçün beriңizçi deyt. Allah üçün beriңizçi deyt. Bir tö gerek mağa deyt. Eğer bir tö berseniz menin maselem çeşilet deyt. Anan aytat: "Al huququ kasir." Alapes adam aytat: "Siz suragan nерсе ötө көп deyt. Eğer az nерсе берсеңиz, сурасаңыз, мен беришим мүмкүн. Бирок сиз өтө эле көп нерсени сурап алдыңыз. Мен мынча көп нерсени бере албайм. Сизге ким берет экен? Bir tö бер десең, сага бирөө tö берип салабы? Бербейт. Ошондуктан сен сураган өтө эле көп. Мен сага бере албайм. Мен сизге бере албайм дейт. Анан айтат: "Факал канни арифука." Мен сизди тааныгандай болуп жатам дейт. Сиз жана алапес оорусу менен ооруган адам эмессизби дейт. Алдыңкы жашоосун эскертип жатат да, унутуп калган да баягы. Көз май басып дүйнөнүн көптүгүнөн. Мурдагы жанагы алапес оорусу менен ооруган адам сиз болуп жүрбөңүз.
Адамдар сізден жиркенет эле го. Сиз кедей болуп туруп анан бай болуп кеткен адам эмессизби десе айтат, жок дейт. Жок, мен андай эмесмин дейт. Факал иннама варису хада ан кабирин. Мен муну дейт, чоңдордон бери мурас алып келатам дейт. Ата бабамдан бери келет дейт. Мен ата бабам байманап дейт. Чириген байлар алар. Мен деле ошолордон мурас алып үчүнтү эле бай болуп калдым мен. Мен кедейде болгон эмесмин, алапес орус менен ооруган эмесмин дейт. Көрдүңүзбү? Инсан унутуп калат экен. Алдындар айтат, эч качан инсан дейт, кечеки жашоосун унутпасын дейт. Эстеп турсун дейт кечеки жашоосу. Кандай эле? Биздин жарык дүйнөгө келгенде абалыбыз кандай эле? Эч нерсени билбейт элек, туурабы? Алла баарын билдирип атат. Эч нерсеси жок эле. Алла баарын берип атат. Эми сиз унутпаңыз, мен дагы унутпайын. Кечеки күндө кандай абалда экенибиздичи. Экинчи түрлүү адамга келди. Аны айтты да, эгерде сиз чын жалган айткан болсоңуз, анда Аллах Таала сизди мурдакы абалыңызга кайтарып койсун дейт. Экинчи адамга барды. Экинчи адам баягы башында чачы жок адам эле да. Ага барып туруп айтты. Мен дагы ушу сапарда жүрүп кичине кыйналып калдым. Жанагы пес оорусу менен ооруган, алапес оорусу менен ооруган адамга айткан суроону буга дагы айтты. Ал жооп берди. Жанагы адамга окшоп, алапеске окшоп, мен муну ата бабаларымдан алганмын. Мунун эч кандай эчкимдин тиешеси жок. Кедейде болгон эмесмин. Мен чачым төрөлгөндө эле ушу чачым менен төрөлгөм, дале ушу чачым деп баягы моюнуна албай койду да. Аллах Таала сизди эгер жалган болсоңуз, мурдакы абалыңызга кайтарсын деп туруп кетип калды. Үчүнчү адамга барды. Ал көзү азиз эле. Ага барды да айтып берди. Болгон. Мен сапарда жүрдүм эле. Сапардан үйүмө жете албай калдым. Эгер мүмкүн болсо, Алла мени жеткирет, сиз бир себеп болуп бир кой берсеңиз мага, болду дейт. Менин хажатым бүтөт дейт. Анан ошондо айтат. Сиз Алла үчүн эмне нерсени менден алган болсоңуз, мен эч качан ага кыжалат болбойм. Мен эч качан ага ичтарлык кылбайм дейт. Алла үчүн эмнени алсаңыз ала бериңиз дейт. Мен дейт көзү азиз болчумун дейт, көрбөйт болчумун эчтекени. Аллах Таала менин көзүмдү кайра кайтарып берди, мен көрүп калдым дейт. Алла үчүн мен эч нерсени аябайм дейт. Берген Алла, алган да Алла. Мен өзү кедей болчумун дейт. Мен көзүмдө көрбөйт эле. Алла бай кылды, көзүмдө кайтарып берди дегенде баягы периште айтып турду да. Амсик малака. Сиз байлыгыңызды кармап сактап, ушу алып жашай бериңиз. Иннама уптулитум. Аллах Таала үчөөңөрдү сынады. Фарадия анка, сизден разы болду. Ва сахатан сахибайк, шериктериңизден наразы болду дейт. Көрдүңүзбү? Бул окуядан алапес оорусу менен жана чачы жок, жана көз азиз инсандардын жашоосун бизге Аллах Таала үлгү кылып жатат да. Эч качан биз унутуп калбашыбыз керек экен жана биринчи эки адамга окшопчу. Мурдакы абалыбызды ар дайым эстеп жүрөлү. Ошо менен биргеликте эч качан сиз менен биз жок деп Аллах Таала Куранда айтат. Bir adam сурап келсе, Алла үчүн деп келсе, муктаж болуп келсе, сен аны кайтарбагын дейт да. Кайтарбагын сен аны. Ошондуктан сиз менен бизден бир адам сураса муктаждыгын, колубуздан келеби, берип коелу. Жок болсо аны жакшы узатып коелу. Пайгамбарыбыздан ма суила Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам катту факала ла. Пайгамбарыбыз өмүрүндө бир дагы жолу суралганда жок деп айткан эмес экен да. Же дароо берчү, же бирөөдөн алып берчү. Алла субханаху ва таала баардыгыбызды берешен кылсын. Хатим Той деген адам болгондо, Ади деген сахабанын атасы Хатим Той деген. Ушунчалык байлыкты Аллах Таала бериптир да Хатим Тойгачы. Ал үйүнөн эки эшик ачып коюптур. Элдер бир эшигинен кирет, экинчи эшигинен чыгып кетет да. Элдер кирет, ошол бере берет, кээ бир адамдар экинчи жолу, үчүнчү жолу алып кетет экен да. Анан бир жолу кирсе, баягы сурайт экен да, сен жаңы эле кирдиң го, жаңы эле алып кеттиң го десе, Хатим Той өлгөнмү дейт экен да. Көрсө баласы отуруптур да. Арабтарда Хатим Той деген ушунчалык бай, сен Хатим Той болуп кеттиң дейт да. Ушунчалык берешен болгон да. Ал пайгамбарыбыздын берешендүүлүгүнөн алган да. Жана үчүнчү түрлүү адам кандай? Аллах бердиби? Ал аяган жок. Анын акысын берди, зекетин бериш керекпи, зекетин берди, садакасын бериш керекпи, садакасын берди, сурадыбы, сураганын суроосуна жооп берди. Мына ушул сабактардан сиз менен биз үлгү алайлы да, ар дайым кечеки күнүбүздү эстеп жүрөйлү. Жана эч нерсени Аллахтан аябайлы, жана байлыгыбыздын, жана кедейдин акылары болгон байлыгыбыздын ичинен зекеттерин чыгарып берейли. Аллах Таала бардыгыбызга өзүнүн өкүмдөрүн аткарып, Алланын берген неаматын унутпай турган инсандардан кылсын. Аллах Таала бизге берген канча неамат болсо аны эч ким бизге бербейт. Алла алса аны эч ким кайтарбайт. Аллах Таала бардыгыбызга ушул айтылган сөздөргө амал кылып, жашообузду толук өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берсин.